Ким? Çekiras'ta mı Özbekistan'da mı? Kırgızstan. Sesler qaraydı da bu farşivi dese anerge çıkarttı 50 milyon akçalar. Oşo yardımcılar. Ana gelgende bunday kılar oşo menen girip ketler. Bu Taşbulat. Yerде ne dep турат? Uğrayım o. Kança өткөрүп коюп атасыңар? Biz hazır bunu ayaklarımız tekşeri ulan Kança? Bizde Жөн эле жасап беришет. bir paçka көрсөтөт. Фальшивый. Ооба жасашат ошону. Мен Биздики деле жазып атат. биздики да жасашат. Ошон үчүн мисалы меникин ишине айтып алып жасап. Ошол жасап алган үчүн булар чыгып. Анан медикал деп турат. Акмалат деп турат. Булар кызмат деп түшүнүчү. Если bu жактан келип билсе, мен макулдуу булар Биздики мындай бизди тапшырып, мисалы кетип атып тапшырып кетишсе, кайра кайтканда биздин результатыбызды алып Өзбекстанга кирип кете алат. да. Сестики да. Эгерде булардыкынан эгер уруксат болбосо, анда өткөрбөйт экен да, каганса. Башкалар барат. Ана эндемек өткөрбөйт да. Олар өткөрбөйт. Олар бул жактан Стоимостун Азыр айырмасы бар. ушулардан сурасаңыз, мисалы Россияга учкан гражданиндерди же иностранный гражданиндерди булар 1700дөн алышат. Ошону сиздер деле ошону ылдый түшүрүп туруп, мисалы 600 сом, ошол эле 700 сомго түшүрсөңүздөр болбойт. Жок, ондойго биздин лабораториядагы кеткен реакциябыз, биздин немебиз туура келбейт. Но биз азыр над этим работаем. Кечеги күнү дагы сөз болгон, 1000 сомго чейин түшүргөнү аракет кылабыз дештик. Понедельник решение тапшырдык. Биздин санэпидстанция ошол реактивдердин жоктугунан гана жасай албай атабызбы? Мен айта албайм. Яга чыгарып Мисалы, менде санэпидстанция деле 900 бир нерсе болуп турбайбы? Санэпидстанция деле. муну салыңыз. Ана папка. Ат түзөсүздөр, чегара кызматы менен бардыгы ушул жерде. Атты түзүп туруп, ошо жумушка келбегендиги анык ар бирине сону койдуруп, анан алып чыгасыз. Aka söylesem olur mu? Bunlar seslerimiz anerge жерге adamını koyat da pagrandardım baldarım nerede? İkinci orunda durup kalan. Sesler qaraydı da bu farşivi dese anerge çıkarttı 50 milyon akçalar. Sestin işi bu yerde olgan. Farşivi de Özbek'teki mınday farşivi жасатқан адамдар менен булар совместный иш кылат экен. Kim çıktı? Олукан окуйда сестин адамы утат да булар. Сиздерки признавать этпейт деп, ар кимди киргизөбөт. Только мени лабораторияга башканы киргизбейт. Биздин фаршиви кагазыбызды да чыгарып түшкөн булар. Дорели? Bize döreli? Skört. Булай. Sen hazır жалгыз эле ушул жерде туруп эле текшересиңби буларды? Жок, ушул жерден Sen özüң эле же эки киши турасың? эки киши турабыз. Бирөө кана? Бирөө бул жерде. Жок, ал QR кодду текшербейт, ал жазып берет. Туурабы? QR кодду сен гана эме кыласың? Мен текшерем, ал жерде текшерет. Кечиресиз, мен бизде я новый сотрудник, я никому не знаю. Бериңиз, кеңиз. Кеңиз мага бериңиз. Бериңиз, ким? Шералы ким бул? Алло. Алейкум ассалам. СКП? Шералы ки, аха. Канча өткөзөбүз муну?
Кантип өткөзөбүз? Документ эчтекеси жок болсо. Нурлан деген ким? Нурила? Нурила деген ким? Нурила деген ким? Бул жерде жок экен го, Нурила деген ким аркылуу өтөт? Докторго берейинби? Азыр. Алло. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Men Sheraliman, doktor Nesli'den. Qaysi Sherali, kechirasiz, men bu yerda новый сотрудникman. Kim? Bu safa bizga mehmon yordam qo'yar ekan. Siz kimsiz? Bu yoqning dokumentlari yo'q-ku, biz qancha o'tkazamiz? Qanaqa kim yo'q ekan? Covid dokumentlari yo'q-ku. Ko'yishga yo'qmi? Ha. Qaytimga tortib, shu analizdan rezultatini olib olib, Men doim o'taman. Covid dokumentlarini turlab kelsin, anani o'tkazamiz. Daim qancha o'tyapkan? Kechirasiz, men qancha o'tkarayin? Burada qancha o'tgan? Bu 3 kunda qaytib o'tadi. Iltimos, menga yordam bering. Tıyının berevi tıyının? Somun berevi? Akçasın berevi? Aqchasin berar. Qancha beradi? Men bilmadim, qayerda qancha pul bor ekan. Hozir puli ham yo'q edi. O'sha men ziyoda o'tib boraman. Sizlarga borganim pul topam. Ha, siz berib o'tasizmi? Bir xudoga yordam qiling, men doim doktorman. Klinikada. Ha, klinikada u. Bu yerda kim bilan qaysi doktor borchilangiz? Bilib qoldi. Ha, Siz azыр каяктан каяка өтүп атасыз? Вы русская? Вы откуда куда проходите сейчас? Я прохожу через Киргизию в Узбекистан. Через Киргизию, Узбекистан сейчас проходите. Всё. Чегара. Алып чыккыла мына улай. Проходите с ним. Кара. Алып баргыла, давайте. Кайсы жерге документ неме кылып? Будан азыр давайте кагазыңызга бул ким менен сүйлөшкөн азыр Шерал менен качан Шералы деген ким ал бул жер деген? Шералы ким? Жок, Шералы деген ошол чалып атат да, Шерал ака деген. Өзбекистандын жараны болот, фаршиви кагаз болот. Өзбекстандын жараны. Өзбекстандын жараны, Шерали деген Өзбекстандын жараны бар. Ошо жерде фаршиви кагаз кылат, ошо буларга сестерге чыгат, өткөрүп койгулат. Ана өткөрүп коет. 6-7 фаршиви кыла турган балдар бар. Булар менен совместный иш кылат. Погранга эч кандай тешеси жок, погран бул жерде турат. Жүргүлө, бул кишинин немесин алалы, бул кимге акча берди? Проходите. А где ваша сумка? Чемодан? На улице? Так, садитесь. Можно ваши документы? Паспорт. Вы гражданин? Гражданка России? России. Живете? В России. В России живете? А сюда зачем приехали? Лечиться. Медсити клиника. Медсити клиника? Да. А уже пролечились сейчас? Нет. Нет? Еду на лечение. Едете на лечение в Узбекистан? Да, в Андижан. А прилетели, получается, в аэропорт Ош? Да. Правильно? Когда? Да. Вот сейчас. Сегодня. А проходите туда? Да. А вот этот телефон Шерали кто вам дал? Я лечилась у него уже. Вы Шерали лечились? Конечно, да. Нет, а как он хотел вас пропустить? Сколько сумма денег дали вообще? Сколько денег дали ему? Чтобы он вас пропустил через пограничный пункт без ПЦР-теста, без документов. Сколько обещали? Если вы не с ним... Да. Сколько он просил деньги? Он просил не столько. Как он тогда проводит вас? Без документов, без ничего.
Нет, Без у меня есть пациента. документ, у меня есть документ, прививка. Так. У меня есть документ. У меня есть документ. Вы сегодня должны пройти, правильно? Здесь Маданьят, Андижан, Узбекистан. Чегара. Через чегара. Погран. Достуктан мынаке көрүп элечи канча жолу эме менен өтүп атат. Жалаң достук менен өтүп атат. У меня есть документ. Бүгүн келип атам деп атат. Бул аэропорттон бүгүн учуп келдим дейт. Россиядан бияка дарыланган. Мамаева Светлана Николаевна. Да, нет, он не хотел, чтобы я прошла. Я бы... Почему он звонит потом сотрудникам СКП, чтобы они пропустили, он даст денег потом. По-моему, И как всегда договаривались, мы я говорит, приеду, денег дам. Вы, говорит, мог пропустить. Почему? Ну вы же сами слышали. Он же разговаривал по телефону. Все же снято. Я не понимаю этого языка, поэтому... А вы с ним как, на русском разговаривали? Ну да. Я просто позвонила, я не знала, где пройти, где мне сдать этот тест, и нужен ли он вообще. Қанша жол өтіп отыр? Бұл кіші Жастықтан 6 жол өтіп тұр. Bir жылдың ішінде? Bir жылдың ішінде, 21-де. 07 июнь 26-сында өтіп. 20-сында өтіп тұр қайда. 14-інде өтіп тұр. Августтың 30-сында өтіп тұр. 27-11-де өтіп тұр. Бүгін да? Оштық аэропорт. Бүгін өтіп отыр. Бүгін келді 27 тұра. Я просто не знаю, где этот тест нужно пройти. Вот у меня в чем вопрос. А вы с Ширали как вообще по телефону? Как вы Он познакомились? доктор. Он доктор. Так и познакомился, он А врач. доктор почему Я звонит лечилась. сотрудникам СКП и говорит, что денег даст? Обычно, Я- как он делает, пропускайте ее. Нет, Как он договаривается? ну я уж не знаю, как он договаривается. Я должна дать деньги, чтобы мне сделали вот этот тест. Здесь же платный этот тест. Вот и все. Вы, получается, уже 6 раз в этом году пересечли границу Российской Да. Федерации, Кыргызстана. Сколько? 6 раз лечились? Ну, лечилась, да. Вот. Я постоянно езжу. У меня хроническое заболевание, я лечусь, конечно. Да. А есть направление Ну, диагностические? все у врача. У вас? Всё- Нет, у доктора. У У доктора? Шароляка. А почему вы по закону не просто идете? По закону просто. Вы прилетели. Нет, в аэропорту я не знаю. Нет, как не знаете? Вы уже 6 раз ездите. Уже Да. пересекли Нет, я не знаю, где мне этот границу, ПЦР правильно? сделать. Я сделаю. Не, ну надо было просто, когда вы приземлились, выходите, да, в аэропорту, вам А уже вот- должны объяснять, Нет, а вот как это вы должны сертиф- пересечь границу. Өзбекстанга өтүп аткандар Кыргызстандан алып келиш керек биринчи ПЦРди. Өзбекстандан алып. Ага чейин эч ким ортодо болбош керек деген сөз экен деп туурабы? Бул жөн эле элди кыйноо болуп атпайбы акчаны? Жөн эле алдабы. Ол лабораторияга алып койсокчу, элдер өзү түшүнө баштайт, заранее шаардан тапшырып. Что берден тапшырганга болбойт экен, алар тигил жактан гана тапшырат экен. Тапшырып келишет, даярданып келишет. Фактически алардын Бул баягы тестимен бизде соглашение бар. шашылыш болуп калган маалда ушулар коюлуп калганда баягы элдер Баягы мурдагы баягы кыйынчылык болуп аткан учурда коюлган. Азыр булардын уже необходимости жок да. А мунулардын эмелери барбы ошо? Министерстводон маселени бар да министерстводон. Мисалы 30 миң сом акчаны мына бул киши да айтып атат. Мен частный катары мен деле жардам бергем деп. Силер 30 миң сом берип атасыңар. Квитанция эчтекеси. Жоқ, ештеңесі жоқ. Эмне? Кандай квитанция бар? Сазын мен алган эмесмин. 30 миң сомду кимге бердиңиз? Зайырға бергенбіз біз. Ким Зайыр? Зайыр дегенler Осан. Терминалда. КБКда? Терминал деген неме бар. 30 миң сом колуна берип атасыңар, туурабы? Ооба, біз ошо светин карзыны уссун деп бердик. Биз дагы жардам катарында квитанция эчтеке жок. Эчтеке жок эле буларга акчасын берип коюп атпатыр, а? Ооба, бердик. Билсе чыгабы? Мынанысы чыгат, адрестери чыкпайт. Мынаны текширсеңиз байрактан тартып адресине чейин чыгат экен. Ошол. Казакстанда. Жок, туурабы? Жок QR код. Жок QR код вообще не то, что чыкпайт, жок QR код. Анакей.
А могу эме кыл? Бул оригинал. Бул оригинал туурабы? Ооба, Көрүп эле билип атсың да. Бул бизде Мунун баардыгы фальшивый. Мындай да. Биз İçinde emniler var. Gördünüzler mi? Bunu hazır öttü Rusya'nın tarafı. каяктан бул жактан Kırgızistan'dan Özbekistan'a. жок. Там уже досмотр болды деп атпайсың. Кантип болды? Жок, эми рискине карап, немесине карап кылабыз. В основном бизден чыккан бүттөрдү карабайбыз. Эмнеге дегенде бизге көзөп эле биздин базардан сатып алып кетишет да. Yok içinde emni ketет. Misal çamadan менен кетет атады. Kırgızistan'a bir yılın içinde 7 жолу келиптир. 2021 жылда 7 жолу келиптир. Мамаева Светлана менен Орусая. И достукту 7 жолу пересекает граница. Сумка менен кетет. Биз анын сумкасын караганга мыйзам жол берди. Мыйзам силерде. Сумкасын караган туурабы? Карабай эле өтүп кетет. Жөн бул жерде немебиз пост неме болгон үчүн мындай рентгенибиз иштейли. Көз обычно если полноценно иштеген болсок, ар бир Рентгенге салышыңар керек эле. Салышыбыз керек. Анан рентген аркылуу өтөт. Анан Рентген эмне болуп иштейт? рентген мынау немеге шартка байланыштуу иштейт. Эмне шарт? Ушу реконструкцияга байланыштуу эле? Реконструкцияга байланыштуу. Азыр бизде ток кошулган эмес. Ток кошулган, неме кылган, просто постоянно иштейт, кызып кетет. Иштетсек болот керек. Иштеп неме болсо. Бизге любой адам келип бир кетсе болот экен туурабы? Эмне десе электр энергиябыз көтөрүлбөй жатат. Кызып кетип атат, иштебей жатат деп өчүрүп койсок, значит любой террорист келип кирип кетсе болот экен. Спокойно сумкасын алып келди, майдерге бар жардырып таштады, баардыгыбызды ким жооп берет? Электр энергиябы көтөрө албай жаткан же трансформаторго? Кимге жоопкерчилик артабыз? Мына мен келдим, чемодан менен өттүм, эмне десе иштебей жатат, карабай койдум. Шартыбыз ушундай болуп атат. Бардым, алдаа жерден жардырдым. Ким жооп берет? Чегара анын сумкасын карай албайт. Булар паспортун көрдү, өткөрдү. Жоопкерчилик сиздерде болуп атпайбы, туурабы? Служба катары. Служба катары бизде. Ким жооп берет эми? Аял айтып атат, мен досмотрдан өттүм деп атат. Силерде досмотрдан өткөндү боюнча эчтеке жок. Бизден досмотрдан өткөн жок азыр ошол үчүн неме болгон. Начальник таможня. Сиз Старший смен. областной. Эмне себептен иштебейт? İşte bizde. Рентген. Rengel işte. Rekonstruksiyaga байланыштуу азыр бизде биякта пересоновка болгон жана иштетип атабыз, балдар иштетип атышат. Иштебей эле өтүп атпайбы? Иштетип атат. Мен бүгүн өттү го мына биз азыр кармап келип атабыз го Россиянын жараны. Мына азыр келип атабыз. Мына чегарачылар ушунча адам турабыз, мына камерада турат бүт бар. Кайсыл жерде рентген атат? Мына ошол бизге түшкөн жарандардан Өзбекстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жарандарынан түшкөн арыздануулардын негизинде Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун тапшырмасы менен биз бүгүн достук бекетин текшерүүгө келдик. Ушу текшерүүнүн жыйынтыгында жүрүшүндө бир топ кемчиликтер аныкталды. Бүгүн мына ушул Өзбекстан Республикасынан чыгып аткан жарандардын, Кыргызстандан Өзбекстанга кирип аткан жарандардын нааразычылыгынан, кайрылууларынан улам ушул достук чегара бекетине келип атайын текшерүүлөрдү жүргүздүк. Айрыкча бул ПЦР тесттери боюнча, ошол ПЦР тесттер, жасалма ПЦР тесттердин көп өтүп аткандыгы боюнча бизге ошол жасалма ПЦР тесттерди алып келип берип атышат. 100дөп, 200дөп ПЦР тесттер биздин колубузга тийип атат, жасалма деген. Андан тышкары ошол жерде мына Өзбекстан тараптан өтүп аткандардыкы 50 000 сомго, 50 000 сумга чейин чыгып атат экен. Бир ПЦР тесттин баасы сатып алат, жасалма тестти жасап, анан биздин санитардык көзөмөл пункту бар. Ушул санитардык көзөмөл пунктунун кызматкерлеринин бардыгы акча алып аткандыгы боюнча. Ошонун натыйжасында мына бүгүн келип атайын текшерүү жүргүздүк. Кыргызстанга кирип аткан ар бир жүк ташуучу машина санитардык обработкадан өтүш керек. Буга мамлекет тарабынан миллиондогон сом акчалар бөлүнөт. Булар ошол санобработканы жасабай эле ар бир машинадан 1000 сомдон, 1,5 сомдон акча өткөзүп атат деген бизге ошондой сөздөр жеткен. Биз атайын келип бүгүн көрдүк. Чындыгында эле бир дагы машина санитардык обработкадан өтпөйт экен. Санитардык обработкага жасалган атайын
эмеси бар булардын, металлический бар каркасы, ал иштебей турат. Эмне десе тоңуп калган деген шылтоону айтып атат. Бүгүн Ош облусунда, Ош шаарында анчалык тоңуп кала тургандай погода жок. Чек ара кызматкерлеринин айтымында ал эч убакта иштеген эмес, жайында жаңы орноткондо бир аз иштеп ошо менен токтогон. Демек Кыргызстанга кирип аткан бир дагы машина санитардык обработкадан өтпөйт деген сөз. Бул демек Өзбекстан тараптан ошол башка мамлекеттерден Өзбекстан аркылуу келип, биздин Кыргызстанга жүк ташып келаткан машиналар ал жактан кандай гана ооруларды алып келип атат, аны эч ким көзөмөлгө алган мамлекеттик орган жок. Бул биринчиден, экинчиден ПЦР тесттердин жасалмалуулугун ошол эле СКПнын кызматкерлерине текшертип көрдүк, мына QR коддор менен. Бүт бардыгы жасалма. QR коддогу Дарек фамилия башка, а көрсөтүлгөндөгү кагаздагы ПЦР тесттеги жасалган фамилиядагы Даректагы таптакыр башкача болуп чыкты. СКПнын башчысы Санжар Абдукайымов деген жигит экен. Ушул жигиттин үстүнөн өзгөчө айрыкча өтө сөз көп адамдарда. Акча алып өткөрүп аткандыгы боюнча, бул адам бизге жеткен маалыматтар боюнча мындан 2 күн мурда ушул чек ара постко келип, Достук бекетине мас абалында келип, ошол жердеги турган жанагы жеке менчик лабораториялардын бүт кызматкерлеринин бардыгына силер мени кыйнап бүттүңөр, менин акча алып аткандыгымды сыртка жеткирип атасыңар, башка кылып атасыңар деп ооз калгыс сөздөр менен тилдеп сөгүп кеткендиги жөнүндө маалымат түшкөн. Бүгүн атайын келдик. Ал киши 3 күндөн бери жумушунда жок, телефону өчүк, чалса эч ким билбейт. Мына бүгүн кызматкерлеринен сурасак 3 күндөн бери жумушуна келбептир. Ал каалаган убагында жумушуна келет экен, каалаган убагында келбейт. Каалаган убагында эмгек өргүсүнө деп чыгып кетип калат экен, каалаган убагында ооруп калдым деп келбей коет экен. Ушундай шылтоолор менен биз азыр бул боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигине толук билдирүүнү жазабыз. Мен Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнө бүгүнкү иш-чаранын ушу текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берем. Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылабыз. Бул кишинин кызмат ордун кароо жөнүндө, ошол СКПдеги санитардык көзөмөлдүк пункттун башчысы Санжар Абдукайымов жөнүндө. Андан кийин ушул жеке менчик лабораториялардагы проблемаларды көрдүк. Жеке менчик лабораториялардагы проблемалар алар ушул жерден мына айрыкча Аква лаборатория ушул жерден ПЦР тест анализ алат экен дагы, анан самолет менен Бишкек шаарына жөнөтүп, анан Бишкек шаарынан кайра алардан электронный менен булардын база данныйына келип түшөт экен жыйынтыгы. А бирок ал учурда жарандар кирип кете берет экен биздин Кыргызстанга. Мени таң калтырган нерсе ушул болуп атат. Ал оорулуу, оору эмеспи, эчтекесине карабай эле Кыргызстанга кирип кетет. Кирип кетип, бияктагы ишин бүтүрүп, тууган ургуна жолугуп, анан кайра чыгып кетип атканда ПЦР тестти колдоруна алып кирип кетет экен. Мындай болбош керек. Мындай болбош керек. Мына мамлекет миллион деген акчаларды, миллион деген сомдорду элдин саламаттыгын сактоого, ушул ковидтен сактанууга деп жумшап атат. Эмне деген гана менет, эмне деген гана эмгек болбой атат. А бул жакта таптакыр тетири саясат жүргүзгөн адамдар бар экен. Азыр мына ушунун бардыгын жеке көзөмөлгө алабыз. Бажы кызматындагы андан башка дагы бир башаламандык, мына бажы кызматындагы сканер аппарат иштебейт экен. Бажы кызматына Кыргызстандан келип кирип аткан жарандар, Өзбекстандан Кыргызстанга өтүп аткан жарандардын чамадандары, сумкалары, жүктөрү толук текшерилбейт. Сканер аппарат иштебей турат. Орнотулган боюнча эмнеге десе электр энергиясы трансформатордун күчү жетпей көтөрө албай жатат деген шылтоону айтып атат. Демек бул деген ал жерде эч кандай текшерүүсү жок эле адамдар каалаган жүгү менен өтүп атат деген сөз. Эгерде бирөө чамаданына жардыруучу зат салып келип деле көтөрүп келип өтүп Кыргызстандын территориясына, Өзбекстандын территориясына кирип жардыра турган болсо деле бизде көзөмөлгө алган эч кандай мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү жок экен. Мына ушунун бүт бардыгынын жыйынтыгында биз азыр облустун өкүлчүлүгүнө, мен справканы облустун өкүлүнө, Кыргыз Республикасы президентинин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө справканы жазып аныктаманы беребиз. Ошонун натыйжасында мыйзам чегинде бардык ошол мекеме, мамлекеттик мекеме ишканалардын жасап аткан өзүнүн ичинде келтирип аткан шалаакылыгы үчүн мыйзам чегинде жоопко тартылат баары.